шын бал экенин, ялган экенин айырып да болбойт. Аны азыр көптөрлөйтүп ушулап балдалыйлар, жашыйлар, айбырлар кушалар. Биринчиден мен айтар идим, кеңеш айтар идим, билген умартачылардан алар. Билген идем, мына азыр көпкенен базарда, Казанда деп айтыгын, анда уже ялган бал киргизип тутуралар дагы, шуну саталар. Биринчиден балдын түсүнө карабага керек энди. Мына азыркы убакытта янтарныйраак була энди, була теге светлый була, темныйраак балдар энди. Юканеки мына аксылраак була, светлый була, шешекнеки азыраак темныйраак. Анар темине энди азгине тамак түбүн этип аларга тийишинде. Тамак түбүнө отура деп айталар мына соңунда. Андырып ала деп айтып мына соңунда. Не яштырып этип алам. Ну анын усуллары бар энди. Сыйыклыкка да карайлар. Мына азыр иртерээк айырткан умартачылар була, обычно мына ошондой нетелер. Иртерээк сатыр үчүн, кыйматыраак сатыр үчүн иртерээк айырталар да сыйык бал саталар. Үлгүрмөгөн. Сыйык тоже бик сыйык тоже керек менде. Куйраак болорга тийишинде бар. Калак менен айландырып алганда, бул калакка айланууга тийиш. Неткенде сузулуп чүргө тийиш. Өзүлөргө тийиштүү. Таңып тийиштүү. Аны яндырып да карайлар, биз өзүбүз менен базардан сатабыз. Ярмаркаларда дейт. Анда түрлүү способ менен келелер. Биз билмеген способларда кай убакытта келип чыга. Яндырып балны Кыягазда да яндыралар, химический карандаш менен да келип текшергендер бар. Шуңа көрө көп анын. Анда биз билмей турган соллары да бар.